Кыргактай эле көрүнгөн да молчу. Vay. 27'ge çıktım. Kuşunu baykagandı үйрөнбөдүм. Tüy. Bu niye de gelişer bende? Жаш бала деле минте улайды деп сүйлөбөйт. Уят эле болотомай тур. Карагылачы, бул не? Мага өзүнчө да бир аякка болуп жабыш болду. Мемирейт карагылачы. Стамбулдун бир тарабындагы эле району айылда экен. Үй бүлөлүүлөр үчүн жашоого ыңгайлуудай сезилип атат. Курбум экөөбүз Стамбулдан тапкан курбум экөөбүз Анкарага бет алдык. Кечки саат канча 8:30 болуп калды. 8:30. Анкарада күтүп алчу тосуп алчу. Үй бере койчу, жашын жай койчу кишибиз жок. Сумкаларыбызды илип алып, өзүбүз эле жолго чыктык. Станциядан тамактанабыз деп пландаганбыз. Бирок бул жакта эчтеке жок экен. Бирок кызматкерлер бизге мол тамакты берди. Карачы. Ошол Анкарага жеткенде кийинки видеолорду буюрса Анкарадан улантам. Андан ары кайда барам? Шамал кайсы тарапка карай согут? Белгисиз. Тердегениме кебетеме көңүл бурбаңыздар, анткени биз азыр автобус, метробус өтпөгөн райондон сумкаларым түрткүлөп көтөрүп алып чыктым. Бул жакта жамандабайм. Жергиликтүүлөр көрбөсүн бул видеону. Бир нерсеге бир аз капа болдум. Чуркап келип жардам бере калып, сумкаларын машинасынан жүктөй калып, каярга чейин ала кетейин, жеткире кетейин деген кишилер такыр болбойт экен. Жада калса 2-3 такси келип дагы сумкаларым салгылары келбей, мени отургузбай кетип калышты. Көпкө көчөдө жүдөп калдык. Анан биринчи такси менен метробус, анан кайрадан минибус менен ушу станцияга араң жетип келдик. Ошон үчүн алыс жолго чыкканда бул жактан бирөө мага жардам бере коет, анан жетип алам деп башка адамдарга таянбай, өзүңүздөргө гана ишенип, ошого жараша аракет кылыш керек экен. Түй атта. Аябай жумшартып сүйлөнүп атам. Кайда жүрбөйүн көйгөй коштоп жүрөт. Мени тагдырдай тамашага салгансып, мындай жамгаша тепкилегенди жакшы көрөт да. Ошо биз бараткан поезд бузулуп калды. Стамбулдан али чыга элекпиз. Анкарага келгениме 2 жума болду. 2 жумада эч бир видео тартпадым. Аябай зеригип атам. Илхом жок. Кыймылдагым келбей отуруп калдым. Эмнеге? Анткени баягы эле үйгө көпкө созулгансып мен бир аз кыйналып кеттим. Моралдык түрдө, анткени бул жакта эмнегедир мурдатан ушундайбы билбейм. Же кийин айла жоктон ушундай жолго барыштыбы? Башка өлкөдөн келдим, кыргызмын.
ябанчы дешет, булар чоочун адамдар, башка улуттун адамдары деп. Анан жалгыз кызмын десең эле эч ким квартираларын, батирлерин бербейт экен. Жакшы райондордон дегеним, алысыраак жактан айрым адамдар макул болуп атты, бирок мага транспорт жактан ыңгайлуу болсун, ылдам каалаган жериме барып съемка кылууга ылайыктуу болсун деп аябай тандадым. Жери келишсе, акчасы келишпейт, акчасы келишсе, жери келишпейт. Ушинтип ойлонуп бир сыйра ыйлап, анан азыр ошол Борбордук көчөлөрүнө жакыныраак жерден батир араң таптым. Үйдүн көйгөйү менен чуркап жүрүп, эч нерсеге көңүлүм тартпай, Стамбулду кыдыргандай, Анкара шаарын кыдырганда жокмун. Эмнегедир мага кызыктуу эч нерсе жоктой эле сезилди. Бүгүн көчүп, тазалап, кийимдеримди жайгаштырып коюп, анан жай басууга чыктым. Дал эле Бишкектен кеткендей болгон жокмун, кайра Бишкекке келип калгандай болуп атам. Айырмасы тротуарлары бир аз тазараак. Бизде ол жөн эле суу чачып кетпей жуйт экен. Эми бүгүндөн баштап Анкарадамын. Анкарада кыргыздар айланайындар, жазыңыздар, байланышып, маектешүүгө аябай кызыктармын. Көчөдөн эле көрүшүп калып, таанышып, кеңеш берип, жардамдашып, мени менен кошо чуркап, батир издешип, кыргыз эжелер аябай жакшы мамилеси менен көңүлүмдү көтөрүштү. Карбызды көрүп, күндө көзүм өтүп, жегим келип, дагы кандай экенин билбейм.
Митингтерге көнүп калган жаным, эмне митинг болуп атат деп коем көрсө булар. Түркиянын республикалык футбол оюну болуп атыптыр, ошонун бир топтун, команданын жактоочулары, фанаттары экенин да көрсөк. Орозо кармабай туруп, кооз ачууга келип, өзүмчө криминальный авторитет болуп атам тамашадагыдай. Канча күндөн бери борсок еңсеп, тамак жегим келип, кыргыз тамактарын жегим келип, кайра өзбектердин бул жакта кухнясына бараткан. Студенттер менен бул жакта иштеген. Эки кыял эже кооз ачууга чакырган. Мага баарынан ушул комната жакты. Мондай майонез менен салаттарды кафеден заказ кыла албай жаман жудойт экенсиң, Buraya giren hepsi kırmızılı bir balon. Ya şöyle. Тамаңыздар таттуу болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Жебей калбай жегиле да. Яш болсун. Көпөсүн отурабыз, ырдап, чордоп, буйруса. Даярдай берсин, ким ырып атса, ким жүйүп атса деген. Бүгүн таң отурабызбы деп. Монсек патет экен, Олар анча алсак болчу деймек. Эмелерди алып коелучу. Биз гана салтынай тосунан, сагызган гана муча тез осунан. Санамаганан алыбай издесин, кантейин таба албай койдум
азғырып сезімді қозғап сайрап бір бұлбұл келет күнді біз жүрчүң алымақты болжоп сайрап ал бақтан адашып бүгін қалған ал шақтан алмадай сүйім қалған ал сүйім бұлбұлға айланған бір ашығын іздеген ол гүл таңдан жаш болду жан жок бозду болгон жашаймын көп эстеп ал күндөрдү жаштыгым окшобогон сайрашың өткөндү эске салып санар каймал күндөр жекте калып улуган булбулдай сени жоктоп буйруксуз сүйүмдүң эске кагып
Вообще keser kaldı. Karnınızkaya ya. Sen geçip gelip kaldın. Bu karnınızkaya уже. Nasıl da koymadaydı? Biz hemen bir kırmızı kırmızı Geçe büttü. Yaxşı oturmuşlar.